Баткен району Суу Башы айыл өкмөтүнүн Бөжөй айылынын тургуну Сейдахмат Таштемиров улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Ардагер ата 95 жашка чыкты. Сейдахмат ата 1943 жылы 17 жашында аскерге чакырылган. Ал 2 жолу согушта жарадар болгон. Сейдахмат ата жеңиш күнүн Польшада тоскон. Урушта бирине-бири карабайт, бирине-бири өлгөн элем. 40 урушта кирип, немизди кубалап, барып, кайта келип, жеткенде анан иран болдум. Gözümden at kalkı, vakt deyip, şuna neden, mene, çantası izlep, çantası tağıp, şunu benden ikinci branka girgenim yok. Assalamu alaikum aştaqanda, salamat, yaxşılığı, tüzükbü, tünсіз. Согуштан кийин дагы 3-4 ай аркандай кызматтарды аткарып жүрүп, 1945 жылдын октябрь айында мекенине кайтып келген. 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштун катышуучусу катары бир катар юбилейлик медалдар менен сыйланган. Келгенден кийин айылда эмгектенип, көп жыл эмгек сиңирген. 4 кыз 5 уулдун ардактуу атасы. Мына орденде Чехословакияда берди, Чехословакияда. Kıyınçılık bunlar. Adan kağandar, 70 yıllık, 60 yıllık. Arası verdiler, bir, bunda gelgenden. Söylemeden, bana gelip abi, kalkottu, tapkottu, mal baktım, koy baktım. Улуу ата мекендик согуштун 71 жылдыгына карата Москва шаарында өтүүчү жеңиш парадына чакырылып, катышып келген. Ардагер ата бүгүнкү күндө мамлекеттин гана камкордугуна эмес, уул кыз неберелердин да камкордугунда жашап келет. 43-жылы согушка аттанып, 17 жашында 45-жылы жеңиш майрамын өткөзүп, жеңишке жетип келип отурган убага мына бүгүн атам 95 жаздын жытын көрүп отурган убак. Biz atam менен сыймыктанабыз. Бүгүнкү күндөгү жаркын жашоону тартуулаган аталарыбызга мамлекет тарабынан камкордук көрүлүп келүүдө. Баткен районунун аймагында 4 ардагер калган. Бул ардагерлерге жыл сайын майрам алдынан акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер берилип турат.